Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Бейшеналиев менен Зулушев экөөндө тең күнөө бар. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде башкы прокурор Курманкул Зулушев жана коррупцияга шектелип жаткан саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин иши боюнча маалымат берди. Тагыраак атайын комиссия түзүп жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгын айтты. Суроо саламаттыкты сактоо министри үй камагына чыкты. Ошол эле учурда башкы прокурор кызматын кайра уланта баштады. Коомчулук болсо бул жерде соодалашуу жүргөн окшойт деген күмөнөөлөрдү билдирүүдө. Буга кандай жооп берет элеңиз? Анткени алгач бул иштер комиссия түзүп, башкы прокурор Курманкул Зулушевди Алымкадыр Бейшеналиев экөөнүн жеке мамилеси бар деген маанидеги кызматтан убактылуу четтеттиңиз эле. Иш болсо тергелип бүтө элек да. Садыр Жапаров: соодалашуу жүргүдөй, мен кимиси менен соодалашам, эмне деп соодалашам жана эмне үчүн соодалашам. Бир гана максат менен экөөнүн тең кызматтан четтеттим. Өзүм үчүн так билип алайын деп, адилеттүүлүк үчүн комиссия түзүп иликтөө иштерин жүргүздүрдүм. Илгери бала кезибизде бир туугандар бири-бирибиз менен уруша кетсек, атабыз экөөбүздү тең сабап тынчытып коёр эле. Энем байкуш мага болушупай, Садырда күнөө жок болчу, күнөө тигиде. Биринчи ошол баштады десе, атам керкисинде да бар, эмтигинде да бар деп коёр эле. Анын сыңарында экөөндө тең күнөө бар, өтө эле жогорку деңгээлде күнөөгө тартып жиберчү кылмыш эмес болуп чыкты. Бирок экөө тең, эл үчүн, мамлекет үчүн деп күйгөн саясатчылар. Ошон үчүн башкы прокурор кайра кызматына кайтты. Ал эми саламаттык сактоо министринин иши тергөө иштеринин жыйынтыгына жараша болот, деди президент Жапаров. Белгилей кетсек, 2-июнда министр Алымкадыр Бейшеналиев башкы прокуратура тарабынан кармалган. Ага 7 кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Президент башкы прокуратура тарабынан коррупцияга шектелип кармалган саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин иши боюнча комиссия түзүлгөнүн билдирген. Кийинчерээк башкы прокурор Курманкул Зулушев Алымкадыр Бейшеналиевге карата кылмыш ишин тергөөгө байланыштуу убактылуу кызматтан четтетилген. УКМК Кыргыз-Өзбек чек арасында мыйзамсыз тоннель аныкталды. Баткенде Кыргыз-Өзбек чек ара тилкесинин алдынан өткөн тоннель табылганын 25-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, 24-июнда аткезчиликке каршы ыкчам тергөө иш-чараларынын алкагында Кадамжай районунун Кайтпас айылындагы үйлөрдүн биринде тоннель табылган. Атайын кызмат билдиргендей, бул тоннелде эл керектөөчү товарларды жана курал, октары, акча, маң зат ташуу мыйзамсыз миграция үчүн колдонуп келишкен. Үйдүн ээси Ош облусунун тургуну экени аныкталганы. Тоннелдин эни 1,5 метр, бийиктиги 2,5 метр. Ал эми Кыргыз-Өзбек чек арасына чейинки узундугу 60 метр экени маалымдалган. 11-июнда Ош облусунун Кара Суу шаарындагы үйлөрдүн биринен да аткезчилик үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы жашуун тоннель табылганы кабарланган. УКМК 24 майда жана 7-июнда да Кара Сууда Өзбекстанга өтчү 2 жашуун тоннель табылганын билдирген болчу. Эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев Кыргызстан боюнча финансы бузуу боюнча эсеп палатасын жарга такады. Номер 35 бир мандаттуу Ак Суу шайлоо округунан шайланган парламенттеги элдик топ фракциясынын лидери Акылбек Түмөнбаев Жогорку Кеңеште бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2021-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасынын отчетун угууда маселе көтөрүп, Кыргызстандагы финансы бузуулар аныкталып жатканын, бирок иш мүдөөсүнө чыкпай келе жатканын билдирген. Биш качан аяктап бүтүп, ошолор жоопко тартылабы же ошол финансы бузуулар боюнча акча каражаты ордуна коюлат. Иш жүрө берет, 5 жыл, 10 жыл, 30 жылдан бери келатабыз, иштеп эле барыбыз. Бирок ошолор ордуна келбей атат да. Эми ошол каржы бузуулар боюнча жылыга эле текшерип, жылыга эле жаза бербейт да. Мен дагы эсептөө палатасында 5 жыл аудитор болуп иштегем, урматтуу министр. Сиз баягы туура жооп бериңиз, туура ишти туура алып барышыңыз керек. Сиздер ошол өкмөт мүчөлөрү, ошол премьер-министр Акылбек Үсөнбековичтер, сиздер ар бир министрликке ошол биздин эсептөө палатасы жазган предписанияга сиздер убагында карап, убагында ошону чечим кабыл алыш керек. Ар бир министерстводагы, агентстводагы ошол адам өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек. Ошондо биздин баягы
Бүгүnkү иштерибиз алдыга жылат. Карап атабыз, анан комиссия түзүп атабыз деп эле келатасыздар. Келген сайын кийинкиди аткарабыз, анан аткарган атабыз деп эле ар бир сөздү угуп эле келатабыз. Мен ойлогон эмесмин, бир айдын ичинде алып калам депчи. Ойлогом, 2,5 ай күч керек, 2,5 айдын ичинде алсам да жакшы депчи. Келинчегим ислам каржы кооперативдик эмеден Инстаграмдан көрүп калыптыр. Анан ушундай барып жазып койбойлу, көрбөйлү десем, мен көп ишенген эмесмин, ачык эле айтканда, койчу каяктан кооперативдер алдап кетет, ушундай деп интернеттен чыгып аткан ишенген эмесмин. Анан була не була деп келинчегимди угуп бир көрдүм, келип көрдүм да. Ошондо 50%-ын төлөдүм мен. 2,5 ай деп экен. 2,5 айдын ичинде стопудоо алып беребиз деген. Мына Кудайдын куттуу күнүндө турам. Bir ayga жеткен жок. Bir ayga жетпей 21-inde уже машина алып отурам. Кудай буйрса мына оформлять этип атам, буйрса. Мен аябай ушу каржы кооперативине, ислам каржы кооперативине ыраазычылык билдиргим келет. Аябай мен үчүн мен үй бүлөмө аябай жардамдай эле болду да. Кондофит алып берип атат, $9,000 машина. $9,000 алып берип атат. Өзүм $4,500 төккөм. 2,5 айдын ичинде алып берем деген. Кудайга шүгүр мына. Bir ayga жетпей алып берет. Ишениңиздер, алыңыздар, жазылыңыздар. Ушу ислам кооперативине ишенсеңиздер болот. Мына мен лично өзүм алып атам. Кудайдын куттуу жеринде турам. Мына куттуу машина алып атам. Каракол шаарынын мэри Венгриянын улуттук чогулушунун вице-спикери Шандор Лежак менен жолукту. Каракол шаарына Венгриянын улуттук чогулушунун вице-спикери Шандор Лежак 25-июнь келди. Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаев жолугуп, эки элдин ортосундагы тыгыз мамилелер туурасында сүйлөшүүлөр жүргөн. Мындан сырткары Каракол шаарынын экологиясын сактап калуу жана аны дагы өнүктүрүү максатында тажрыйба алмашуу иш пландары сунушталган. Эсиңиздерге салсак, Венгриянын улуттук чогулушунун вице-спикери түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын кеңешинин отурумуна катышуу үчүн келген. Түркпа уюмуна Кыргызстан, Казакстан, Туркия жана Азербайжан мүчө. Ал эми Венгрия иш-чарага байкоочу катары катышкан. Аскар Акаев бийликтен кулашына эркин пресса себеп болгонун билдирди. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев бийликтен кулаган себебин аны сындап жазган көз каранды эмес кесиптердин пайда болушу менен байланыштырарын Deutsche Welle басылмасына курган маегинде билдирди. Ал айрым тышкы күчтөр Грузиядагы жана Украинадагы түстүү революциялардан кийин Өзбекстанда төңкөрүш уюштурууну каалашканын, анысы ишке ашпай калгандан кийин Кыргызстанга көңүл бурушканын, себеби ал алсызыраак болгонун белгилеген. Себеби бизде эркин басма сөз бар эле. Freedom House уюмуна жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн типография ачууга уруксат бергеним менин эң чоң катам болгон деп эсептейм. Чоң эркиндик бергем. Алар бардык көз каранды эмес кесиптерди басып чыгарып башташты. Биз жөндө, үй бүлөм жөндө ар кайсы каралоо жазылганды миллиондогон нуска менен чыгарып, бекер таратып жатышты, деди Аскар Акаев. Мурдагы президент бул типографияга коңшу өлкөлөрдүн президенттери да нааразы болгонун, себеби аларда тыюу салынган оппозициялык басылмалар Кыргызстанда басылып, кийин Казакстанда жана Өзбекстанда жайылтылганын айтышкан. Кыргызстанды 91-жылдан 2005-жылдары башкарган Акаев 2005-жылдын 24 мартындагы жоо казын кылымынан кийин кызматтан кетип, ошондон бери үй бүлөсү менен Москвада жашап келе жатат. Элдин нааразычылыгын ошол жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жараткан. Акаевдин уулу Айдар Добуш берүүнүн 1-турундагы кызы Бермет 2-турда жеңгенин жарыяланып, бул Кыргызстанда 15 жылдан бери бир эле киши башкарып келатканы тууралуу нааразычылыктарды күчөткөн.
Бермет Акаеванын чет өлкөлөрдөгү байлыгы менен жана Айдар Акаевдин бизнесмендерге көрсөткөн басымы тууралуу сөздөр кырдаалды ого бетер курчуткан. Ошондон бери Аскар Акаев Кыргызстанга алгачкы жолу былтыр 2021-жылы 2 жолу келип кеткен. Ал Кумтөр алтын кенine байланыштуу иликтөө алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берген. УКМК Аскар Акаевге тагылган айыптар боюнча күнөөсүн мойнуна алганын билдирген.